Англисче what деген суроо дайыма эле эмне деп которула бербегендигин билчү элеңиз. Кээде ал кандай, кайсы деген да мааниге ээ болот. Бүгүн биз суроолуу сөздөрдү толугу менен карап чыгабыз жана мисалдар менен үйрөнөбүз. Англис тилиндеги эң негизги суроолуу сөздөр бул what, which, who, whose, where, when, why жана how. Келгиле, алардын ар бирин өз-өзүнчө түшүнүп алалы. Кана эмесе what эмне деген мааниси бир нерсе жөнүндө сураганда колдонулат. Мисалы, what is this? Бул эмне? What's your name? Сенин атың ким? Баса бул жерде кыргызча сенин атың ким деп сураган туура да, сенин атың эмне деп сурабайсың да. Бирок негизинен what бул буюмдар жөнүндө сурап жатканда колдонобуз. Ал эми ким дегендин англисчасы кандай болорун бул видеонун жүрүшүндө үйрөнөсүздөр. What дегендин кандай, кайсы деген да мааниси бар. Мисалы, what color is your car? Сенин машинаң кандай түстө? What kind of music do you like? Кайсыл түрдөгү музыканы жакшы көрөсүң? What time did you come home last night? Түн ичинде үйгө саат канчада келдиң? Кийинкиси which, кайсы? Тандоо бар жерде колдонобуз. Башкача айтканда, бул сөздү көз алдыбызда буюмдардын, сунуштардын бир канча түрү бар кезде колдонобуз. Мисалы, which book do you choose? Сен кайсы китепти тандайсың? Which way is faster? Кайсы жол тезирээк? Which shirt should I wear? Кайсы көйнөктү кийсем? Кийинкиси who, ким? Адам жөнүндө сураганда колдонулат. Who is your teacher? Сенин мугалимиң ким? Who called you yesterday? Көчө сага ким чалды? Who's at the door? Эшикте ким турат? Whose, кимдики? Бир нерсенин кимге таандык экенин сураганда колдонобуз. Whose bag is this? Бул кимдин сумкасы? Whose phone is ringing? Кимдин телефону шыңгырап жатат? Whose idea was it? Бул кимдин идеясы эле? Кийинкиси where, каякта, каяктан? Жашаган жерди сураганда колдонулат. Where do you live? Сен каякта жашайсың? Where is the nearest bus stop? Эң жакынкы токтоочу жай каякта? Where are my keys? Менин ачкычтарым кана? When, качан? Убакытты сураганда колдонулат. When is your birthday? Туулган күнүң качан? When does the movie start? Кино качан башталат? When did you call me? Сен мага качан чалдың? Why? Эмне үчүн? Эмнеге? Себебин сураганда. Why are you late? Эмне үчүн кечиктиң? Why is he sad? Ал эмнеге капа? Why do you want to learn English? Эмне үчүн англисче үйрөнгүң келип жатат? Жана акыркысы how, кантип? Иштин аткарылышын, абалды же санды сураганда колдонобуз. How are you? Кандайсың? How do you cook this dish? Бул тамакты кантип жасайсың? How much is this phone case? Бул чехол канча турат? Тапшырма катары бул суроолорду англисче которуңуз. Сенин атың ким? Сен кайсы мектепте окуйсуң? Эмне үчүн сен кечиктиң? Чоң рахмат. Бул англис тилиндеги суроолуу сөздөрдүн толук тизмеси жана алардын мааниси. Комментарийге ушул суроолордун бири менен өзүңүздүн мисалыңызды жазыңыз. Жана каналга жазылып, лайк басып, бөлүшкөндү унутпаңыз.